Токмокто аттар менен Народныйга кирип кетишти деген видео тарады. Видео Токмок шаарында тартылганы айтылат. Анда атчан адам Народный дүкөндөр түйүнүнүн бирине кирип кетет. Андан соң атчан адамды дүкөндүн күзөт кызматы азык-түлүк бөлүгүнө жеткирбей эшикке чыгарып койгон. Жылкы чалынбастан дүкөндүн тепкичинен түшүп кеткенин көрүүгө болот. Ош шаарында жаш келин эки кызын Батирге жалгыз таштап кеткен боюнча дайынсыз. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 29 январда шаарда түнкү өспүрүм деген рейд жасашкан. Рейдтин жүрүшүндө Өзгөн көчөсүндөгү Батирлердин биринде кароосуз ташталган эки кичинекей кыз аныкталган. Аты жөнү белгисиз аял номер 36-үйдүн бир бөлмөсүн убактылуу жашап туруу үчүн алган. Өзү менен кошо эки кызы бар болчу. Батирге жайгашкандан бир күн өткөн соң жумушка кеткен боюнча келин кайрылып келген эмес. Үй ээсинин айтымына караганда, келин дайынсыз жоголгонуна 10 күн болгон. Ал кыздардын апасынан аты жөнүн, телефондорун толук сурап калууга үлгүргөн эмес. Бул аралыкта балдарга тамак аш берип багып турган. Ташталган кыздардын айтымында, биринин аты Мадина, 4 жашта, ал эми кенжеси Бубина. Апасынын аты Хаитхан. Кыздардын энеси жумушка деп чыккан убакыттан 2-3 күн өткөндөн кийин үй ээсине байланышка чыгып, балдарын карап турууну өтүнүп, жакында бараарын айткан. Бирок айткан убактысында келген эмес. Милиция балдарды Ош шаарынын балдар үйүнө өткөрүп берген. Учурда эки кыздын ата-энесин издөө иштери жүрүүдө. Маалымат булагы Спутник KG. Новопокровка айылында бишкектик кызды зордуктоого шектүү катары милициянын кызматкери кармалды. Маалым болгондой, Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнө Бишкек шаарынын 28 жаштагы тургуну арыз менен кайрылып, 2019-жылдын 27 январында бул жол менен таңкы саат 4 чамасында Новопокровка айылындагы БЧКнын жанынан чала тааныштары күч колдонуп зордуктаганын айткан. Кылмыш кодексинин 161 беренесине ылайык тиешелүү экспертизалар дайындалган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында шектүүлөрдүн бири Чүй облусунун 36 жаштагы тургуну кармалган. Ал милиция кызматкери, тактап айтканда Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүндө жардамчы, милициянын сержанты болгон. Азыркы тапта кармалган жаран кылмыш процессуалдык кодексинин 98 беренесине ылайык убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул окуя боюнча сотко чейинки өндүрүш оперативдүү тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Маалымат булагы Турмуш KG. Тоо-кен тармагындагы лицензиялардын басымдуу бөлүгү мурунку вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиевдин тушунда бөлүштүрүлгөн. Бул тууралуу УКМК төрагасы Идрис Кадыркулов Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Анда жер байлыгын пайдалануудагы коопсуздук маселеси каралып жатат. Зилалиев комитеттин жетекчиси жана вице-премьер болуп турганда болгон лицензиянын 3/2 бөлүштүрүлүп кеткен. Анын ичинде алтын сууга берилген уруксаттар бар. Көмүр боюнча эле 333 лицензия берилген. Алар берилип, кайра чакыртылып башкаларга өткөрүлүп турган. Албетте, мунун баары Зилалиев менен байланышы бар адамдарга берилген дегендикке жатпайт, деди Кадыркулов. УКМК жетекчиси мыйзамсыз баюу боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында Зилалиевдин 13 компания менен байланышы болгон факт иликтенип жатканын белгиледи. Ал компанияларды так атоодон баш тартты. Маалымат булагы Спутник KG. Баткен районунда эки унаа кагышып, кырсыктын кесепетинен Өзбекстандын 5 жараны каза болду. Бул тууралуу Баткен облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн өкүлү Чолпон Арстанбеков билдирди. Анын айтымында каргашалуу окуя 28 январда саат 20:30 чамасында Ош-Исфана жолунун 207 чакырымында болгон. Өзбекстандын Фергана облусунун 52 жаштагы жашоочусу Дэу Нексия үлгүсүндөгү унаасы менен Ош шаарын көздөй келе жаткан. Ал рулду башкара албай калып, каршы тилкеде келе жаткан Мерседес автосу менен кагышып кеткен, деди Арстанбеков. Алдын ала маалыматтар боюнча Мерседес үлгүсүндөгү унаанын 26 жаштагы айдоочусу Ош шаарынан Баткенди көздөй келе жаткан. Кырсыктын кесепетинен Дэу Нексия үлгүсүндөгү унаанын ичиндеги 5 адам каза болгон. Ал эми экинчи унаадагы айдоочу менен жүргүнчү жаракат алып ооруканага жеткирилген, деди Арстанбеков. Каза болгондор Өзбекстандын Рештан районунун тургундары экени такталды. Алар Баткен шаарына тойго келип, кайра үйүн көздөй кайтканда кырсыкташкан. Маркумдардын сөөктөрү Өзбекстандан келген туугандарына өткөрүлүп берилди. Маалымат булагы Спутник KG.
Токмок көзөмөл өткөрүү бекетинин жанындагы атышуудан жабыркаган дагы бир жаран Бишкектеги ооруканалардын бирине түштү. Ал башынан, ийнинен жана бутунан жаракат алганы тууралуу интернетте айтып чыккан Асхат аттуу адам. Буга чейин 26 январдын түнүндө Токмок көзөмөл өткөрүү бекетинде аткеччилер ортосунда атышуу болгону маалымдалган. Ал ортодо интернетте дал ошол атышуудан башына, бутуна жана далысына ок жеди делген кишинин видеосу тарады. Өз кезегинде милиция ал жаран башка күбөлөр менен чогуу суракка алынганын билдирген. Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Улан Жукенов маалымдагандай, аталган жаран кийинки сурактарга келген эмес. Андан сырткары 26 январдын түнүндө көкүрөк тушка ок жеген башка киши күбө катары сурак берип, окуя тууралуу өз версиясын айтып берген. Анын билдиргенине караганда, Асхат ага өзү ок чыгарган. Ошондон кийин жабырлануучу качып кеткен. Маалымат булагы Спутник KG. Кыргызстандагы эң коррупциялашкан орган экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинде айтты. Ага чейин өлкө башчысы өнөр жай, энергетика жана жер байлыгын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин ишин сынга алган. Силердин ишке 3 деген баа коюп келчүмүн, бирок азыркы докладыңыздан кийин 0 экенин түшүндүм, деди президент. Андан соң Жээнбеков экотех инспекцияга нааразы болду. Бул эң коррупциялашкан орган, саясий органга айланып, кызматкерлеринин гана кызыкчылыгын көздөйт, деди Жээнбеков. Өлкө башчы аталган мекеме 1600 текшерүү жүргүзүп, эч кандай жыйынтык чыгарбаганын белгиледи. Маалымат булагы Спутник KG.